КАМАЗ минсеңиздер 20 жылдап минип атасыздар. Анан неге автобустар 5 жылдан ашпайт bizde? Аябай көп жейт экен деп сүйлөнүп аткан шопурларды өз кулагым менен уккам да. Мунуңуз азыр деле чала ачылып атат го? Жок, мойка окшойт а? Ооба. Мына ыш ушу түтүндүн ышы мына. Мына. Жармашып атат рекламалар. Буларга тыйын аласыздарбы? Базарга барсаң ысырып деле 30 сом болуп калыптыр да, алайын десең чын. Кыскасы абалыбыз ушундай туугандар. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Кечээ Ошто жүргүнчүлөрдү ташып кетип аткан автобус өрттөнүп кеткен. Кудай сактап эч ким жабыр тарткан жок, бирок элестетсеңиздер, жүргүнчү ташып кетип аткан автобус шаардын чоң так ортосунда кадимкидей жалында өрттөнүп кеткен. Өзү негизи Оштого автопарк кандай бул? Канча автобус бар, канча троллейбус бар, алар эмне үчүн өрттөнүп атат, эмне үчүн түтөп атат, ошолордун баардыгын билип, мындай сиздерге көрсөтүп берейинчи. Эмне үчүн мына жакта мисалы машина менен өтүп кетип атканда көрүп калам, жыйылып эле мынтип бир нече автобус турат. Булар неге иштебей турат? Буларды иштетсе болбойбу? Анын такыр айласы жокпу? Ушулардын баарын сурап бир сиздерге ачык, айкын бир так маалыматты алып бергенге аракет кылайын. Жүрүңүздөр. Кандайсыздар? Саламатсыздар. Мен атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Мынау кечээ сиздерде автобус өрттөнүп кеткен. Ооба. Анан ошонун мындай негизи эле бул жерде канча автобусуңуздар бар, абалы кандай, кантип иштеп атасыздар, ол неге өрттөндү автобус? Андан кесепети эмне болду? Ошого окшогондорду сурайын деп келдим эле да. Сиз ким болосуз? Мен бул жерде начальник колонна болуп иштейм. Ушул ишкананын ошол автобустардын үстүнөнмүн. Жээналиев Рысбек Нишанбаевич. Бул эми автобустар негизинен бизде дайыма контролдо турушат. Бизде эми ал технический жактан ушундай бир случай болуп калды. Бизде андай случай эч качан болгон эмес. Ушунча убакыттан бери иштеп келатабыз, болгон эмес эле. Биз автобустардын технический состоянияларына токтоло турган болсок, мына бизде мына дежурный механиктин кабинети, дежурный механик деген бул жерде Ахматалиев Бекмамат. Бул бизде дежурный механик мөөнөт менен турат, үчөө. Эмне иш кылат? Алар бир суткадан турушат. Бир суткадан алмашып, үчөө иштейт. Ал автобустардын технический состояниясы эртең менен текшерүүдөн өтүп чыккан автобус. Тазалыктары бизде күндө кечинде өзүбүздө мойка бар, ал жерден текшерилет. Андан тышкары биздин кире турган выходубуз, мен аны да көрсөтөм силерге. Нар жагынан кирет, киргенде ал жерде биз яма бар, яма. Ошол ямага кирип, дежурный механиктер полный состоянияларын текшерип, бардыгын техник состоянияларын эртеңки күнгө даяр машиналарды, автобустардын бардыгын, троллейбустардын бардыгын жазып, список менен булар мага өткөзүп беришет. Эгерде технический состояниялары начар, андай-мындай боло турган болсо, биз ремонтко токтотобуз. Ушул кечээ өрттөнгөн машинадагы ал текшерилип анан чыккан да. Текшерилип чыккан машина. Текшерилип андан мурунку күнү 7 рейс, андан мурунку күндөрү 7 рейстен аткарган автобус болчулар. Андан кийин 3-чү күндө иштеп аткан күнү ушундай случай болду. Алар күндө текшерилип, мына бизде журнал бар, атайын. Механиктерге журнал бар, ушул журналга катталат. Ошол күнкү журналга катталган карап текшерсеңер да болот. Мына журналда турат. Катталып, механиктин астынан өзүнүн колу менен чыккан ал автобустарчы. Эми экинчи рейсинде кетип аткан жеринде ушундай случай болду. Бир рейс жакшы эсен-аман барып келген, экинчи рейсинде кетип аткан жеринен ушундай случай болуп калды. Неден болуптур? Аныктадыңыздар? Эми аныктап, биздин аныктабыз боюнча текшерип көргөнүбүздө электр оборудованиядан кеткен. Замыкание жүргөн ошол жерден. Бул жерде булардын штекерлери өтө бири-бирине плотный соединение болушат. Жакын. Мындай өтө катуу соединение. Ошол жерден жанагы аз-маз кыймылдаган учурларда ошол жерден бир трещина кеткенби, же кандайдыр бир дефекти кеткенби, ошодон кеткен. Айдоочунун айтуусу боюнча щиттеги бардык көрсөтүү, жана аппараттарды көрсөтө турган щиттеги бардыгы
өз нормасында жүргөн, суунун ысыган жери байкалган эмес, майдын уровени өз ордунда болгон. Ошону азыр автобуска барып эле көрсөтүп бербейсизби? Каерде турат ал автобус азыр? Азыр аларды да көрсөтүп, сиздерге көрсөтүп беребиз. Азыр ошол лияздарыңыздар өзү кандай автобус болуп чыкты? Мен билем да, жанагы Айтмамат Кадырбаевдин маалында келген ал, а? Мен келгениме 1 жылдан эми өтүп атат. Жерде начальник болуп иштегениме. Бирок андан мурун дагы жанагы Кытай автобустары келгенде Ясинг деген 10-жылдары. Ошондо келип мен айдоочулук, ошол автобуска айдоочулук иштерин аткарганмын. Өзүңүз ошол айдагансызбы? Ошол убакытта айдагам, андан кийин мен Булар өзү мен билгенден келгенде эле бузулган, бул автоунаалар да. Ошондой болгон экен. Келгенден кийин эле бирөөнүн мотору кармаган. Бирөөнүн мотору кармап, кийин бул жерден мотору боюнча кайра моторун алып келип коюп беришкен экен, а? Бир күйгөн автобус ушул да, Ооба, күйгөн. Азыр ичине кирип көрсөк болот? Ооба, болот. Мынау автобус, баягы күйгөн автобустун ичинде турам мен азыр. Мына ичинде дээрлик мынау аркадагы бир катар отургучтардын бардыгы күйүптүр. Мынау 1, 2, 4 отургуч, 5 орунду болсо керек эле. 6, 7, 8, 9. Мынауга дагы бир аз өтүптүр. Ичиндеги бардык нерсеси булар пластмасса да, булар пластиктен. Мынау жактар пластик, мынаусу фанер окшойт. Анан эми бул күйгөндө мунун ичинен кантип адамдар аман эсен чыгып кеткени түшүнүксүз. Эсиңерде болсо, эгерде мени ошол мына Facebook'тан башкадан көрүп жүргөндөр билет, мен мындан бир ай мурдараак болсо керек эле. Ошол автобустун ичине түтүн кадимкидей кирет экен деп бир жолу автобустун ичиндеги мени алып көрсөткөн элем, ал YouTube каналга эмес, Facebook каналга чыгарган элем. Западный тарапка, Кулатов Кичи район тарапка бараткан автобуста баратам. Мына потолокторун көрүп атасыңарбы? Моундай жыттанып турат. Түтүн. Мага ишенбесеңер, азыр мен мына жакта отургандардан сурап көрөйүн. Кандайсың? Түтүн жыттанып атабы автобус? Түтүн жыттанбай атабы? Түтүнүн ичине үйлөйт экен. Бул каяктан мынтип үйлөнөт? Түшүнбөйсүң. Кыскасы муну мактап жүрүп, жанагы Айтмамат Кадырбаевдин маалында атайын тендер өткөзүп, кымбат баага ошо орустун ушул машиналарын сатып алышкан. Мына ыш, ушу түтүндүн ышы мына. Мына таза машинам ушундай болобу? Мына карагыла колду. Биз билебиз, ал боюнча курсом дел автобусту биз оңдоп, 284 деген номерлүү автобус, Кадыр Мамет деген айдоочусу, Осмонов Кадыр Мамет. Биз билебиз аны. Ал автобусту биз азыр текшерсеңер болот, көрсөңөр болот. Биз аны убагында кайра оңдоп, ишке жумушун иштеп атат. Эң бизде ушул проблема болуп аткан ушул автобустар боюнча эң күчтүү проблемасы бизде турбинасы, жанагы турбокомпрессор деп коебуз, техник сөз менен айтканда. Ошол турбокомпрессорлорду бизде өтө начар акыбалда. Себеби биз дайыма аларды тез алмаштырууга туура келип калат. Кетип аткан учурларда ошондой ситуациялар болуп атат. Ол туура, эң туура замечание болунган. Биз аларды келери менен сразу, эгерде ошондой биринчи признак чыгаруу менен биз байланышып, же шоферлор менен, же болбосо ошол көчөдө кетип аткан жүргүнчүлөр менен бизде туура прямо контакттар бар. Автобустун ичинде да ошо жазуулары бар, телефондор бар. Ошолорго байланышса да биз сразу аларды токтотуп, устранить этип, турбокомпрессорлорун алмаштырып, аларды кайра оң жолго салып атабыз. Биз ал боюнча азыр кече дагы бир видео чыкты да, ошондо капкара ушу түтүн менен кетип. Бул капкара түтүн бизде автобустардын моторлорунун, двигательдердин биринчиден кольцалары кете баштагандан, кольца кеткенден кийин аларды бизге оңдоп, аларды кайра калыбына келтирүү үчүн өтө көп каражат кетет. Тем более биз аларды тендер аркылуу өзүбүздөн жок ал запчастар билесиңер курсам деле. Тендерге биз беребиз. Тендерден кайсыл компания, кайсыл бир фирмалар ута турган болсо, ошол фирмалар аркылуу биз табышка аракет кылабыз. Алар өздөрү таба албаган ушундай убакыттар. Ошондо бир запчастка канча убакыт кетет? Алып келгенге. Бир запчастка 15 күн, 20 күндүн ичинде бизге доставка болот. Тендерди өткөрүш. Тендердин өзүн өткөзүш бизге 1 айга чейин убакыт талап кылынып калып атат. Кээ бирлерде тендерди өткөзүп бизге оорго туруп атат. Себеби бул жерде полный запчасттардын кээ бирки запчасттары бар, кээ бир запчасттары жок болуп калып,
тендерге өзү катышкандардын баардыгын көрүп билгенден кийин отказ берген учурлар да болуп атат. Күйгөн автобустун жанында турабыз кайра эле. Автобустун ичи гана күйүп тур, мына сыртындагы мына дөңгөлөктөрү дагы ошол бойдон турат, баардыгы иштейт экен азыр. Дөңгөлөк күйбөптүр. Демек от көп деле тутанган эмес окшойт, а? Бул кантип өчүрүп калышты? Пожарный келди. Пожарный келип, ошо пожарныйлардын жардамы менен өчүрүлгөн. Пожарный келгенге чейин күйүп тура берген. Күйүп турган, ошого чейин күйүп турган. Анан кийин өзү айдоочу өзүбүздүн жанагы пожарныйдын 112. немес 112 чакырган ал жерде пожарныйды. Чакырганда алар келгенде өзү биринчи помощту көрсөткөн. Огнетушитель бар. Огнетушитель болгон. Огнетушитель менен аракет кылган өчүрүшкө. Аны өчүрүшкө успеть этпей калгандан кийин пожарды чакырып туруп. Өзү негизи бул көчөдө болуп атат да, күндүзү болуп атат. Күндүзү эртемен саат 10:00 болгон. Кан жолдо болуп атат. Мынау башка биздеги шопурлар, жөнөкөй айдоочулар деле бар да, алардын машинасында деле огнетушитель болуш керек эле. Алар эч кандай жардам болгон эмес. Эч ким кайрылып жардам кылган эмес. Токтошкон эмес, токтогон эмес. Бири да токтогон эмес. Токтоп жардам көрсөткөн эмес. Мен ушул жерден бир кичинекей бир ойду айткым келет да. Мынау биз өзү мусулман калкыбыз да, баарыбыз мусулманбыз деп жүрөбүз. Азыр орозо айы, баарыбыз орозо тутуп жүрөбүз. Соо алсак экен деп соо издеп жүрөбүз да. Ошондой учурда ушул чоң бир коомдук транспорт, автобус күйүп атса, бир айдоочу ошол жерден машинасын токтото калып түшүп, огнетушителин алып чыгып, кичинекей болсо дагы ошону чачканга жардам бербегени биз кайсы коомдо, кайсы жашап атабыз, биз кимбиз өзү, биз мындай бири-бирибизге күйөбүзбү деген суроону жаратып атат да. Биздин айдоочу биздин берген инструктаж боюнча биринчи биздин негизги милдетибиз жүргүнчүлөрдү сактап калуу. Ал биринчи токтотуп, пожарды сразу билери менен токтотуп туруп, урушун тартып токтотуп туруп эле сразу жүргүнчүлөрдү аракет кылган. Жүргүнчүлөрдү аракет кылып, бардыгын түшүрүп, терезеден чыгарган. Жок, жүргүнчүлөрдү эшиктен чыгарган. Эшик ачылганбы? Эшикти ачып, өзүнүн эгер бизде эшик ачылбаса, урушуной немелери бар, положениялары бар. Эшикти ачып, алдыңкы эшиктен бардыгын чыгарып туруп, өзүнүн огнетушитель менен өчүрүшкө аракет кылгандан кийин аны бар түгөткөндөн кийин уже көз жетпей калгандан пожарныйды чакырган. Пожарныйды чакырып, пожарныйдын жардамы менен автобус толук күйбөй калган, сактап калышкан пожарныйларга чоң рахмат чындыгын алганда. Азыр мынау машинанын мисалында көрсөтүп берсеңиздер болобу ошо өрт чыккан жерди? Бул электрощит деп айтылат. Өрт ушудан чыкканбы, мотордон чыккан эмеспи? Жок, ушул жерден замыкание кеткен, кандайдыр бир жеринен замыкание кетип, ошол аркылуу таркаган. Бул жагынан кеткен, бул жагынан кеткен белгисиз. Ошол белгисиз азырынча себеби булдан кеткен, электроборундан кеткен проводалардын бардыгы күйгөн. Жа, ушул жерден кетип туруп, мына провода кеткен, ушул жерден урганда ушул проводадан кеткен да, резкий кеткен. А бирок мотор азыр деле целый мотор. Целый, эч нерсе болгон эмес. Эми 5 жыл, 5 жыл болсо, мында 1 автобус, 2 автобус, 3 автобус, ушул 5 жылдык автобустардан. Ошондо 3 болдубу, дагы канчасы турат бул жерде? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Адашпасам 12 автобус. Жап жаңы 5 жыл мурун келген автобустардан ушул менин оюмча бул жаңы эле да. Ошол 12си азыр эч нерсе болбой, ушул жерде жанагы иштебей турат экен да. Бул неге 12 автобус тең? Эми алардын бардыгынын көбүнчө небеси, причинасы бардыгы кыймылдаткычтардан. Биздин кыймылдаткычтар ушу бардыгы иштен кеткенине байланыштуу. Булардын рем комплектилери жок болуп азырынча күтүп турабыз. Мына жаңы жетекчибиздин астында азыр ушуларга кыймылдаткычтарга рем комплектилерди табуу боюнча бардыгыбызга заданиялар берилген. Жакынкы аранын ичинде биз ушулардын ичинен 6 автобус бирдикти рем комплекти салып бардыгын ишке чыгарабыз. Кайрадан. Ушул жерде тургандардын 6 чыгат. Кудай кааласа. Муну баягы биринен бирине кураштырган жолу барбы, жок? Мыйзамсыз кылган. Биринен бириге кураштырууга болот, бирок бул жерде турган автобустардын баары кыймылдаткыч болгондуктан биз алардын бирине кураштыра албайбыз. Эгерде башка деталдар, мына баллон же болбосо андан башка мындай допустимый деталдар болсо кураштырып койсо болот. Дефектин акт түзүп, бири-бирине өткөзүүгө перекит менен биз аны кылганга болот. Алны оңдогонго тетиктүү баягы жарактуу тетиктердин, керектүү тетиктердин ушунчалык кымбат бекен? Керектүү тетиктерди бул автобустар өзү Евро 4 деп айтылат. Евро 4 Россиядан чыккан, билесиздер аны.
Россияда азыр евро 4 чыкпай калган, токтогон. Bir какой-то bir убакытта эле чыккандыгына байланыштуу. Бул автобус токтогондон кийин алардын запчасты да чыгарып токтолгон. Ошондуктан калып кеткен запчасттары болсо ошолордон топтоп ар жерлерден башка областтарга таркаган жерлеринен запчасттарынан табышып ушинтип алып келип атышат тендерщиктер. Мен билгенден. Биз көбүнчө буларды тендерге беребиз. Ошол тендерден уткан фирмалар же болбосо жана башка организациялар ошол бизге таап алып келип беришет. Алар өз обязательствосын алышат. Ошолор аркылуу биз автобустарга салып атабыз. Азыр запчасын табуу боюнча bir 6 тонну обещать этип атышат. Чындыгында алар биз таап беребиз деп, эми жакын караганын ичинде таап келсе, биз 6 машинаны дагы чыгарабыз. Мына жакта берки мына Ясин дегендерден дагы турат. Бул баягы Кытайдан келген автобустар, Мырзакматовдун тушунда келген. Жүрсөңүз ушу жерге келип баралы да. Мына ушул автобустар бул баягы 2000 адашпасам 2013-жылы келсе керек эле, Мелис Мырзакматов мэр болуп турган да. Кытайдан келген автобустар. Кытайдан келген. Булардан азыр канча отурат бул жерде? 1 2 3 4 57 келген. Бирдик бар биздин ишканабызда. Мунун азыр канчасы бу жерде турат азыр? Азыр бул жерде 8 окшойт. 7. Ала булардын ичинен бизде 5 бирдик. Жумуштагы эле иштегенге даяр 2 бирдик жумушта иштеп атат. Калган 57ден болгону экөө иштеп атат. Экөө иштеп атат, дагы 3 даяр. Даяр. Аны да ремонт кылып даярдап койгонбуз. Ал канча жыл иштеди өзү? Канча жыл? Негизинен алар мына 10 жылдан бери иштеп келет. 11-жыл иштеп атышат да. Башта 12 жыл уже иштеп коюшталар. Мына Россиядан келген Лияздардын баасы канчадан келди эле? Эсиңизде? Булар 86 миллион. 86 миң евродан. 86 миң. Кытай, мына Кытайдыкычы? Буларды мен билбейт экенмин канчадан келгенин. Булар баягы Бишкекке дагы ушулар келген, Бишкекке маалында убагында 32 миң доллар деп айтылды беле, эсимде жок. Азыр буларды дагы биринен бирин кураса болбой экен азыр. Булардын эми көпчүлүгү мына бул автобустар көбү чирий баштады. Жанагы алдыга койгон бардыгын капремонттон өткөзүш үчүн көп каражат кетет экен. Биз көрдүк аларды. Бирок чыгарып иштетүүгө деле болот, негизин алганда көп каражат жумшалат экен да. Мен азыр түшүнбөйм да. Мисалы КАМАЗ минсеңиздер 20 жылдап минип атасыздар. Берки ман дагы башка ушундай жүк ташуучу, оор жүк ташуучу машиналар чоң-чоң трассаларда жүрөт. Ошолор деле 10 жылдап, 20 жылдап кызмат кылып атат. Анан неге автобустар 5 жылдан ашпайт бизде? Себеби автобустар булар дайыма жүргүнчүлөр менен жүрөт. Биринчиден азыр комфортабель бизде көп каралып калган. Эгер булардын эскилиги жеткенден кийин буларды кайрадан капремонтко өткөзүш үчүн көп талаптар кабыл, акчалар талап кылынат экен. Ал акчаларды биз өзүбүз мына билесиздер, бул ишкана, автобустардын ишкана. Постоянный бул дотацияда турган ишкана. Ошондуктан биз мэриянын кол алдында иштейбиз. Мэриядан ушул кандай мүмкүнчүлүктөр, тапшырмалар келсе, биз ошолорду аткарууга дайыма аракет кылабыз. Аныңыздарга жакшы, бирок мен айтайын дегеним башка болуп атат да. Өзү бир мурда Союздун маалындагы баягы сары автобустар болчу эле, Икарустар болчу эле, алар канча жыл кызмат кылчу? Эми ал убактагы чыккан Икарустардын качестволору менен буларды салыштырууга болбойт. Бул автобустар, ал автобустарды темир менен капталган да. Булар азыр мыналар азбисовый. Мындайча айтканда почти ушундай пластмассовый, көбүнчө пластмасса менен капталган. Ошон үчүн булар менен аларды салыштыруу өтө оор. Булардын качестволору башка болгон, булардын качествосу башка турат. Булардын чыгымычы, мисалы менин укканыма караганда ушул жаңы келгенде мына орустун машинасы, Лияздар жаңы келгенде аябай көп жейт экен деп сүйлөнүп аткан шопурларды өз кулагым менен уккан элем да. Ошондо бир рейске же болбосо бир күндө канча май коротот булар? Булардын бир рейске өзү 7 рейс жасашат. 75 литр солярка колдонот. Ошого келет. 75 литр солярканы азыр
40 канчадан болуп атат? Ошондо канча сом болуп калат? 44 90 болду, 45 башта. Ошондо канча сомдук болуп калат? Ошондо 3000ге жакын болуп калат да. 3000 сомдук. Бир күндө 3000 сомдук май жагат. А бирок ошол 7 рейстен канча сом табып келет шопур? 2,5 мың. 2,5 мың. Демек бул 1000 сом, 1,5 мың сом убыткада отурат экен да, зыянга иштейт экен. Жок, 2,5 мың соляркасынан тышкары. Соляркасынан тышкары 2,5 мың алып келет. 2,5 мың алып келишет. Мунуңуз азыр деле чала ачылып атат го? Жок, мына. Мунага кирбей калганда мына. Келип туруп мунага кирбей калат мындай. Бул эмнеден болот? Несі бузулду бул? Себеби бул биздин граждан алыгы жүргүнчүлөрдөн болот. Себеби жүргүнчүлөр келет дагы мунага мындай жөлөнүп алат. Жөлөнүп алышат дагы бул жабылып кетип атканда жабылып кетип түртүп коет мынанча. Биздин жүргүнчүлөр мындай азмаз кээбирген бардык эмес, бардыгы тартып анча-мынчалары арасынан чыгып калат да. Ошол убакта мына өзүнүн огунан чыгып кетет. Огунан чыгып кеткенден кийин 1-2 жолу ачылып жабылгандан кийин буну кайрадан ремонт кылууга туура келет. Ошондо азыр кайерин ремонт кылдыңыздар? Мына азыр мына жерден регулировка болуп, мына. Бул жагынан регулировка болуп, Üstü açılır panel. мына үстү ачылат панел. Панел ачылып, панелдин ичинде цилиндр болот. Ошол ачып жаап аткан цилиндрлер регулировкадан чыгып кетет. Ошолорду бизде кайра специалисттер бар, слесарьлар регулировкага кайра келтирип, өзүнүн угуна келтирип, кайра анын застопкалары бар, ошол боюнча катырып, эшикти нормализация кылып. Ошондо азыр эшик бузулуп калды. Бузулгандан айынан сиз кайра гаражга келдиңиз. Reisten kaldık. Рейстен калдыңыз. Канча рейстен калдыңыз? Bir reis. Бир рейстен калды. Демек бүгүн сизге канча план коюлду эле? 2800. 2800 сом. А ошонун канчасы 2400 төгүлөт. эми 2400. Эми бир рейстин Ошол кыскартып. 2400'дүн өзү негизи ошол 7 рейсиңизге 6 рейс болуп 2800. калат да. Эми 6 reis болуп калат. 6 рейс болуп калат. А бирок 7800 сомго ошол 7 рейстин 2800 сомго 7 рейс кылсаңыз канча сомдук май кетет эле? 75 litr кетет. 75 литр. 3400 сом. Демек анда сиз өзү зыянга эле иштейт экенсиз да, туура? Зыянлы болуп калат анча-мынча. Жок, анча-мынча эмес. Азыр сиз өзүңүз айтып атасыз. 7 рейс чыгып калат. кылсаңыз 7 reis. Адам аркылуу да чыккан мал болуп калат, чыкпаган мал болуп калат. Жок, сиз планды төгөсүз да, пландын ашык. Төгөбүз солярка өзүбүздөн. Чөнтөктөн куйбабыз да. Чөнтөктөн куясыздар. Ооба, заправка иштебей атпайбы азыр пока. Анда Сырттан ошо, куябыз. жок, аны түшүнүп атам. Ошондо сиз азыр өзүңүз жаныңыздан куясыз солярканы. Ошо 3400 сомдук. Андан кийин аны коротуп бүтөсүз, анын Бүтүп, акчасын чыгарасыз. Чыгарып, Андан сырткары планга. андан сырткары планга 2800. Эгер 13'te болса. Эгер 13'те, 12'де план аз. 13-12 дегениңиздер кандай? 12 линия башка да. Бул жапалак эмес. Биз аларды тез хронометраж өткөзүп, мындай чыгарып турабыз да. Рахмат. Кечигип калса дагы бир Күтөбөйбү? Жок. Мен ага адис болуп калгам. Ооба чыгардыңар көрдүм.